Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндөмий жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламатсыздарбы? Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында шайлоолордун жыйынтыгына бир нече жолу нааразычылыктар айтылып, элдин талаптары эске алынбай, 3 жолку төңкөрүштү башыбыздан кечирдик. Эң башкысы элдин бийликке болгон ишенимине доо кетти. Ошондуктан өткөндөн сабак алып, ар бир шайлоого терең маани берип, аны ачык айкын өткөрүү зарыл. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Ленин районундагы шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Ал ачык диалог жана суроо жооп форматында өттү. Албетте, Ленин районундагы шайлоо округунан бир гана депутат шайланат. Бирок кандай гана шайлоо процесси болбосун, ал чоң саясий окуя болуп саналарын мамлекет башчысы айтып өттү. Бул жумада парламентте Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу иш-чара өттү. Анда сөз сүйлөгөн спикер мурда баш мыйзамдын саясий жагы гана өзгөргөн болсо, соңку ирет Садыр Жапаров өргөдөгү оң терс көрүнүштөргө да жоопкерчиликти алганын айткан. Ошол сыяктуу эле пикирин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирген. Ал арада айрым эл өкүлдөрү Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап чыкты. Дегенмен учурда 10 жыл алмашылган баш мыйзамда мындан ары өзгөртүү зарыл эместигинде айткандар арбын. Апта ичинде орун алган ушул жана башка жаңылыктардын кыскача топтому менен Жума хроникасынан тааныша аласыз. 9 май шейшембе. Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясына болгон расмий сапарын алкагында Москва шаарындагы Кызыл Аянтка улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган парадка ардактуу конок катары катышты. Бишкекте 10 миңге чукул тургундар өлбөс полк жүрүшүнө чыгышты. Андан тышкары Жеңиш аянтында жеңиштин 78 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Баткенде белгиленген улуу жеңиштин 78 жылдыгы ардагерлерсиз өткөрүлдү. Баткен облусунан мекенине аман кайтып келген 6500дөн ашуун аталардын баарынын көзү өтөп, оруктун ардагерлери гана калган. 10 май шаршембе. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салган буйрук чыгарды. Жалал-Абадда жаш балдар арасында вирустук респиратордук оорулар козголуп, 20дан ашык ымыркайлар ооруканада дарыланууда. УКМКнын Баткен облустук башкармалыгы чек ара кызматкерлери менен биргеликте Карабак айылынын жашоочусунун үйүнөн аткез жол менен алып келинген. Акциздик маркасы жок болжолдуу баасы 1 миллион 800 000 сомдук 18 000 куту тамекиди аныктады. Жалал-Абад шаарындагы Барпа атындагы театрда улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө чыгарылгандыгынын 30 жылдыгына жана банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. 11 май бейшембе. Кыргызстанда быйыл 167 окуучу артыкчылык аттестатын алат. Алар жалпы республикалык алтын тамга тестирлөөсүнө катышкан 11 класстын 2000 окуучусунун арасынан алдыга озуп чыккан. Сузактагы Жаанбай Узаков атындагы мектепке 225 орунду жаңы имарат салынат. Бул боюнча 11 майда курулуштун долбоорунда коомдук талкуу өткөрүлдү. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук кыргыз драма театры капиталдык оңдоп түзүүгө муктаж. Театрдын түзүлгөнүнө 50 жылдан ашкан. Бишкекте психотроптук заттарды ири өлчөмдө саткан интернет дүкөндүн уюштуруучусу кармалды. Маалыматка ылайык, интернет дүкөн кардарлар менен Telegram аркылуу кат алышып, баңгизаттарды Бишкек шаарынын аймагында жашыруун жерлер аркылуу сатып келген. 12 май жума. Кошкор Ата шаарындагы номер 15 Беки уулу Семетей атындагы орто мектебинен 6-8 класстардын окуучулары белгисиз затка ууланып калган. Мында билдирүү менен тез жардам кызматына чакыруу түшүп, 42 окуучу ооруканага алып келинген. Ушул жылдын 30-31 май күндөрү Жалал-Абад шаарында энергиянын кайра жаралуучу булактарын киргизүү, Жалал-Абад облусунда туруктуу жашыл туризмди өнүктүрүү аталышындагы эл аралык ишкерлик форум өтөт. Кыргызстанда электр энергиясынын тарифи эми жыл сайын өзгөрүп турарын Бишкекте өткөн пресс-конференцияда улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев билдирди. Бишкекте 1998 жылкы Айза Улан кызынын өлүмү боюнча чыныгы шектүү кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын январ айында ИИМ академиясынын курсанты Айза Улан кызын машина сүзүп кеткен. Маалым болгондой 28 майда Бишкектин Ленин 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттын мөөнөттөн мурда шайлоо өтөт.
Анда жалпы 32 талапкер атсалышат. Мындан улам шайлоо адилеттүү жана таза өтүүсүнө талапкерлерде, добуш берүүчүлөрдө көңүл буруусу зарыл. Бул тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров шайлоого аттанып жаткан талапкерлер менен жолугушуу учурунда билдирди. Президент кошумчалагандай, бийлик тарабынан шайлоолорго ар кандай ыкма менен аралашууга жол берилбейт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да үгүт иштерине аралашпайт. Шайлоо толугу менен IT технологиялар колдонулган жаңы система аркылуу өткөрүлөт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Узап бараткан жуманын аягында президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоого аттанган талапкерлер менен жолугушту. Жолугушуу ачык диалог, суроо жооп форматында өттү. Садыр Жапаров талапкерлерге кайрылып, коомдо бир округтан бир депутатты шайлоо болуп жатса, президенттин талапкерлер менен жолугушуусу туурабы деген ар кандай суроо туулушу мүмкүн экендигин белгилеп, кандай гана шайлоо процесси болбосун, ал чоң саясий окуя экенин эскертти. Өзүңүздөр билесиздер, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында шайлоолордун жыйынтыгына бир нече жолу наразычылыктар жаралып, элдин талаптары эске алынбай, талапкерлердин талаптары да эске алынбай, тилекке каршы 3 жолу төңкөрүштү башыбыздан кечирдик. Мына ошондуктан биз өткөндөн сабак алып, ар бир шайлоого терең маани берип, тыкыр көңүл буруп, аны ачык айкын таза өткөрүп, элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Сиздерди чогултканымдын эң негизги себеби шайлоону таза өткөрүү. Президент Садыр Жапаров жаңы шайлоо технологияларын киргизүүнүн арты менен өлкөдө шайлоо процесси жакшырганын белгиледи. Мындан улам талапкерлерге БШКнын башчысы менен бирге экскурсия жасап, шайлоочуларды идентификациялоонун жогорку IT технологиялары колдонулган жаңы система кандай иштерин өз көзү менен көрүп чыгууну сунуштады. Кандай гана шайлоолор болбосун, аларды таза жана так өткөргөнгө биздин саясий эрк жетет. Буга чейин бир эмес 2 жолу муну далилдеп бердик сиздерге. Мындан ары шайлоолор таза эмес өттү, менин добушумду урдап койду деген кыйкырыктардан алыс бололу. Бул бүгүнкү биздин шайлоо системасы менен шайлоолорду бурмалап, бирөөнүн добушун алып экинчисине берип, же болбосо бирөөнүн добушун көбөйтүп, бирөөнүкүн кемитип коюу мүмкүн эмес. Ушул чогулуштан кийин өзүңүздөр Шайлдабекова менен чогуу барып кыдырып, аппараты менен, айтишниктери менен, өзүңөрдүн дагы айтишниктериңер болсо барып туруп, алардан сурагыла, эгер булардыкына ишенбесеңер, карап чыксаңар болот. Мындан тышкары өлкө башчысы убагында айрым талапкерлерге ар кандай артыкчылыктар берилип, президенттен бата алыптыр, бийликтин кишиси экен деген түшүнүктөр болсо, айрым талапкерлерге тескерисинче бут тосуулар болгонун эскертти. Айрым талапкерлер үчүн административдик машина иштечү, мамлекеттик жана социалдык тармактын кызматкерлери үгүт иштерине курал катары колдонулушчу. Ал эми айрым талапкерлерге болсо бийлик тарабынан тескерисинче бут тосуулар болуп келген. Муну өткөрбөгүлө, муну өткөргүлө деп. Бүгүнкү күндө мындай адилетсиз, мыйзамсыз аракеттерге таптакыр жол жок. Кайсы бир талапкерге бийлик өкүлдөрү тарабынан колдоо болгондугу, же болбосо тескерисинче бут тосуу болуп жаткандыгы айтылса, же болбосо ошондой маселеге күбө болсоңуздар, урматтуу кандидаттар, тийиштүү жетекчилерге карата катуу чаралар көрүлөт. Ошону менен бирге мамлекет башчысы шайлоону таза өткөрүү жеке эле мамлекеттик бийликтин милдети эмес, шайлоону акыйкат жана ачык өтүшүнө ар бир жаран өз салымын кошуу керектигин өзгөчө белгиледи. Талапкерлерди мыйзамдуулукту так сактоого жана шайлоочулардын добушун сатып алууга, добуш берүүнүн купуялуулугун бузуп, шайлоочуларды шайлоо тилкелерине ташып келүүгө жол бербөөгө чакырды. Сиздер ар кандай чагымчыл көрүнүштөрдөн, мыйзамсыз айыптоолордон, элди экиге бөлүп жаруудан алыс болуңуздар. Өзүңүздөрдү, өкүлдөрүңүздү, ишенимдүү адамдарыңыздарды, агитаторлорду, тууган урук, дос тамыр, тааныштарыңыздарды шайлоочулардын добуштарын сатып алуудан оолак болууга чакырыңыздар. Добуштарды сатып алууга бийликтеги тааныш билишке таянууга жол берилбейт. Муну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Биз баарыңыздарга бирдей шарт түзүп беребиз. Ошол түзүлгөн шарттарды бийик жоопкерчилик менен колдонуңуздар. Өз кезегинде талапкерлер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент Садыр Жапаровка бир катар түрдүү суроолорду берип, аларга кеңири жоопторду ала алышты. Биз штаб менен иштеп атканда Садыр Нурзаевич кыймыл болот бизгечи. Эл 30 жыл бою көнүп тур да. Эмне ичем, эмне жейм, эмне бересиң деген. Эмегечи.
3 saat бою кечөө биз ушу сиздер мыйзам кабыл алган, даярдап кабыл алган нерсени биз жеткире албай койдук да. Мен силердин чогултуп отурган максатым келгиле мындан ары 30 жыл бою кайра тескерисинче кылалы. Бербей көндүрөлү да. Тарбиялайлы, психология жагынан тарбиялайлы, бербей тарбиялайлы. Ошол ар бириңерде мына ушу жерде отурган 32 кандидатты өзүңүздөрдөн зависит этет. Бербей койсоңор эле болду, көнөт, бара-бара көнөт. Кудай буйруса алдыдагы шайлоо таза өткөн деп мен бүгүн ишенип отурам. Буга чейин мен ишеничим жок болчу. Себеби деген сиз президенттик боло электе эле биз илгертен шайлоого катышып жүрөбүз. Президентке жанына жакын бара албагандар деле президенттин жакынынын жакындары биз президенттен дабыр алдык, биринчи кишиден дабыр алдык деп сөз кылып элге таратып, баягы жогорку отурган адамдарыбызды жаманатты кылышчу. Белгилей кетсек, Бишкектин Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга дайындалган. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Алдыда боло турчу шайлоодо 32 жаран ат салышат. Алардын 27-си эркек болсо, 5-өө аял киши. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бул жумада президент Садыр Жапаров Россия Федерациясында расмий иш сапары менен болду. Биринчи күнү Жапаров Москвада 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согушта курман болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган Рыжев мемориалды ачып, Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Расмий сапардын экинчи күнүндө Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн маселелерин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президенттер биргелешкен билдирүүнү кабыл алышты. Расмий сапардын акыркы күнүндө мамлекет башчысы Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Андан кийин президент Садыр Жапаров ардактуу конок катары Кызыл Аянттагы аскердик парадка катышып, Москванын Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар койду. Салтанаттуу жүрүшкө 30 параддык эсепте 8000ден ашык аскер кызматкерлери жана 125ден ашык аскердик техника катышты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров ушул айдын 7-9 май күндөрү Орусияга расмий иш сапары менен барды. Жапаров биринчи күнү улуу атамекендик согушта курман болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган Ржев мемориалды ачып, Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Расмий сапардын экинчи күнүндө Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуп, эки жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Ошол эле күнү өлкөнүн федералдык жыйынынын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушкан. На Верхней палате Российского парламента, вас, членов вашей делегации. 9 май күнү президент ардактуу конок катары Кызыл Аянттагы аскердик парадка катышып, Москванын Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар койду. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган иш чаранын соңунда Жапаров Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушкан. Ошол эле күнү кечинде мамлекет башчы иш сапарын аяктап Бишкек шаарына кайтып келген. Вложение более 2 миллиардов долларов. Отечественный бизнес. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун бул жолку Орусияга болгон иш сапары тууралуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, айрымдарынын арасында бул сапарга баруусуна каршы өңүттөгү пикирлер жаралган. Анткени менен Кыргызстан менен Орусия стратегиялык өнөктөш өлкөлөр. Ага жараша кызматташтыктын бардык багыттары саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалар жолго коюлган. Мындан улам Орусияда өткөн жолугушуулар мамлекет үчүн алгылыктуу жыйынтыктарды алып келиши анык. Бул тапта эки өлкөнүн кызматташтыгы кең чөйрөгө багыт алууда дешет серепчилер. Азыр энергетика жагынан сүйлөшүүлөр болду, инвестиция келсиндер. Бизде буга чейин эле Орусиянын инвесторлору менен камбараты эки маселеси көтөрүлгөн, башка жагынан маселелер көтөрүлгөн. Ошолорду азыр улантып, биз энергетика жагындагы гидроресурстарды колдонуп, мүмкүнчүлүктүн болушунча ишке ашырыбыз керек. Бул жакшы саясий чечимдер болот, жакшы саясий кадамдар болот. Биздин мамлекеттин тышкы саясатына койгон стратегиялык план бар. Ошонун негизинде биздин суроктор бар. Азыр ошонун негизинде жетекчилик иштеп атат. Башка өлкөлөр
эмнеге ошол парадка барды, эмнеге ушундай оор геосаясий абалда согуш жүрүп жатканда парадка барды деген сын пикирлерин айтты. Бирок ошол эле учурда биздин жана кошуна мамлекеттердин, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Армения болобу, Тажикстан болобу, алардын дагы президенттери кече парадка катышты. Алар дагы, биз дагы өзүбүздүн улуттук кызыкчылык алкагында кечээ парадка катышканы мен оюмча туура эле болду. Мамлекет башчыларынын жолугушуусунда саясий алакалар туурасында талкуу жүргөн. Сүйлөшүү учурунда президент Садыр Жапаров Орусия президенти Владимир Путинди Кыргызстанга расмий сапары менен келип кетүүсүн да сунуштаган. Алдыда эки өлкөнүн келишими менен бир топ ири долбоорлор, тактап айтканда энергетика, билим берүү, айыл чарба, соода, экономикалык багытын бекемдөө иштери пландалып жатат. Мындан тышкары өлкөнүн региондорун өнүктүрүү боюнча да талкуу жүргөн. Чөйрөдө жүргөн адамдардын баарын чогултуп ойлорун угуш керек. Регионду кантип өнүктүрөбүз? Экономикалык бутактар бар да. Ошолордун бардыгын биз азыр жакшылап өнүктүрүп, ишке киргизип алышыбыз керек. Бир жерлер мындай бири-бирине карама-каршы келген жерлер бар, ошолорду тактап алсак, иш жакшы жүрүп, өнүгүү процесси күчөйт деп эсептейм да. Биздин жеңил өндүрүш жаатындагы потенциалды өстүрүү бүгүнкү экономикалык абалда муктаждыкты жана Россия Федерациясындагы муктаждыкты канааттандыруу максатында бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул учурда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган расмий сапары тууралуу билдирүү жасады. Кулбаев бул сапарды расмий диалогтун өнүгүшү катары баалап, жемиштүү болгонун билдирди. Сүйлөшүүлөрдө кыргыз-орус өнөктөштүгү алкагында бардык багыт боюнча кызматташууга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин жана маданий-гуманитардык багыттагы мигранттардын маселеси жана бир катар маанилүү долбоорлор тууралуу түшүндүрмө берип, эки мамлекеттин ортосундагы негизги кызматташтык бекемделип жатканын белгилеген. Биз Кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Эгерде саясий түшүнбөстүк жок болгондон кийин бизде эки тараптуу соода экономиканы, маданий гуманитардык байланышты өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Ошондуктан бүгүн биринчиден ошо эки тараптуу саясий диалогдун өнүгүшү, эки парламенттин байланышын өнүктүрүү, андан тышкары ошо эки элдин ортосундагы достукту чыңалтуу боюнча. Эскертсе, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясында 7-9 майда расмий сапарда болду. Президент 9 майда ардактуу конок катары Москванын жеңиш парадына катышкан. Ага чейин Орусия президенти Владимир Путин жана аталган өлкөнүн расмий өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар билдирүүлөрдү кабыл алышкан. 9 май күнү кечинде мамлекет башчысы иш сапарын аяктап, Бишкек шаарына кайтып келген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуу Күндеми жыйынтык маалымат программасы үчүн. 9 майдын кечинде Кыргыз-Тажик чек-арасына жакын Карабак айылында аткезчиликке шектелген жарандын үйүндө 2 милиция кызматкери токмоктолуп, ооруканага түшкөнү боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК шектүүнүн үйүнөн Тажикстандан аткезчилик менен келген тамеки табылганын, жүктүн жалпы баасы 1,8 миллион сом деп билдирди. Аткезчилик менен алектенгендердин аягы тыйылбай жатканына жергиликтүү бийлик чек-арачылардын да тиешеси бар экенин жөө келтирсе, чек-арачылар такталбаган тилкелерди мисал кылышууда. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков Кыргыз-Тажик чек-арасындагы мыйзамсыз соода жөнүндө айтып берет. Баасы 1,8 миллион сомго барабар болгон аткезчилик жүк Карабак айылындагы дал ушул үйдөн алынган. Тажик айылдарынан бир гана арык бөлүп турган бул көчөдө буга чейин да мыйзамсыз жүктөр өтүп турганын чек-арачылар билдиришет. Шектүү катары кармалган жарандын жубайы УКМКнын маалыматында айтылган тамеки тууралуу билбестигин, кошунасы анын үйүнө алып кирип коюп койгонун айтат. Бул жүктөрдө эмне бар эле, сиз билесизби? Сиз өзүңүз алып келдиңизби? Мен билбейт элем. Ким алып келди? Мен буда эмне бар экенин билбейт элем. О неме кошунабыз коюп турайык деп мага айтканда мен эмне экенин чындыгында да билгем жок да. Анан кийин майли ону тез эле алып кетебиз десе, майли деп коюпмун да. Караса ондой нерсе экен. Эмне алып келтасыңар деп сурабадыңызбы? Кошунаңыз ким? Кошунабыз. Өткөн жылдын июнь айында чек арада мыйзамсыз товар ташууга каршы катаал мыйзам кабыл алынган. Ага карабай аткезчиликтин арты тыйылбай жатканын Карабак айыл өкмөтү чек ара кызматкерлеринин да буга катыштыгы барбы деген күмөнүн айтты.
Болбосо Тажикстан менен чек ара бир тараптуу жабылган учурда эле тыйылмак дейт. Эгерде чек арачы тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Органдар тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Демек, бардык нерсе аралашпы дейбиз да. Себеби аралаш болбосо кыла албайт да. Эми бир же эки жолу биз чек арачылар менен бардык. Чек арач турган жерде 5 метр жерде постоянный постто бир солдат турат. Постоянный тура турган 24 саат тура турган солдаттын орду. Ошондон бир 5 метр жокоракта түндөсү жамгыр болгон экен, машинанын изи келген, Тажикстан жактан машина изи келген, лотокомдой таккаган экөө окшош кылып. Анан биз күлдүк анан. Бул эмне болгон? Кез жамгыр болбогондо бул иш түшпөйт десек, кыргыз бияктан келип машина жууптур дейт. Тажикта жууду биягадан десе күлүп жүгөрлөр да. Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгы аткезчиликке каршы мыйзам катаалдыгандан тартып, ири жүк ташуучу унаалар менен эмес, аз өлчөмдө мыйзамсыз жүк ташыгандар катталып жатканын айтат. Чек аранын тосулбагандыгы чек арачыларды да түйшүккө салып, аткезчилерди толук кандуу токтотууга мүмкүн болбой жатыптыр. Мыйзамсыз ишке аралашкан чек арачы аныкталса, токтоосуз жоопко тартыларын билдиришти. Карабак айылын өзүңүз жакшы билесиз. Карабак айылы башталгандан бүткөнгө чейин чек арага ушундай жабышып турат. Бүтүн айыл жабышып турат. Эми ал жерде толук кандуу токтотуш үчүн солдатты тизиш керек да. Бир катарга тизип коюш керек. Анан бир солдатка 100 метр берилсе, ал нары басып, бери басып мындай кыймылдаганда бир мешөктөн ыргытып аткан мезгилдер болуп атат. Биз ошол жергиликтүү тургундарга же болбосо ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да айтмакмын. Эгерде кандайдыр бир чек ара кызматкери, чек ара кызматынын аскер кызматкери тиешеси бар боло турган болсо, менин кол телефонум бардык заставалардын вараталарында, көзөмөл постторунда ар жерде илинип турат. Түздөн түз чыкса биз түптү жоопко тартабыз. Жыл башынан бери чек ара кызматы тарабынан Баткен облусунун аймагында аткезчилик боюнча 50 факты катталган. Анын 3-төн 2-си кыргыз-тажик чек арасында кармалып, тиешелүү жактарга өткөрүлүп берилген. Мындан ары аткезчиликке каршы байкоочу камералар коюлмай болду. Азыркы мезгилде биз азыр ошол жанагындай өтө жакын жайгашкан жерлерге, аярлуу участоктарга видеокамера орнотуу боюнча столбарын орноттуп, жакында бул камерасы ушу мая ичи коебуз. Койгондон кийин бардык нерсе фиксировать этилет бул жерде. Эгер салат кетип калганда да фиксировать этилет. Бул постоянно өзүбүз карап турабыз, текшерип. Эч кандай бүгүнкү күнү мен чек арачыларды ушундай контрабандага тиешеси бар, же болбосо биздин балдар ушундай өткөргөнгө салым кошулат дегенден алыспын. Аткезчилик менен алектенгендерге каршы жергиликтүүлөр да өз ара чара көрө башташкан. Той мааракелерге кошпой койгон учурларда болгонун Карабак айылынын тургундары айтып келишет. Ага карабай жеңил оокаттын арты тыйылбай келет. Өткөн жылдын октябрында да ушул эле айылдан 2 миллион 750 миң АКШ долларын Тажикстандан мыйзамсыз алып кирген жарандар кармалган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Узап бара жаткан жуманын аягында Кочкор Атадагы мектепте 42 окуучу белгисиз затка ууланды. 11 майда номер 15 Бек Улуу Семетей атындагы орто мектебинин окуучулары өздөрүн жаман сезип тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Алар 6, 7, 8 класстардын окуучулары. Дарыгерлердин маалыматына караганда 11 майда жалпы 42 окуучу ооруканага түшкөн. Окуучулардын мектепте белгисиз затка уулануусу бул биринчи жолу орун алып жаткан жок. Ушул жылдын 29 март күнүндө Ош облусунун Кара Суу районунда караштуу Шарк айыл өкмөтүндө окуучулар атыр жытына ууланган. Мындан улам бири-бирине окшогон окуялар катталып жаткандыктан тийиштүү органдар тез арада териштирүү иштерин жүргүзүүсү учурдун кечиктирилгис талабы экенин ата-энелер айтышууда. Места жок деп буну алып чыгып кетишип, менин кызымы. Бияка баргандан да катуу ооруп калды. Сразу эле жөндөн эле мындай болушу мүмкүн эмес да. Ошолорду бузган ошолор табышсын. Кыздар черезден кетип атты, таптап эди. Белгисиз зат менен уулануу деп жаткырылышкан. Уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Кочкор Ата шаарында 42 окуучу белгисиз затка ууланды. Алар 6, 7, 8 класстардын окуучулары болгон. Окуя кече 11 майда номер 15 Бек Улуу Семетей атындагы орто мектебинде катталган. Алгач окуучулар өздөрүн жаман сезип, тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. 42 баланын баары медициналык кароодон өткөн. Бүгүн 12 майда 26 бала этияттык үчүн ооруканада калтырылган. Үйүнө чыккандарда дарыгерлердин көзөмөлүндө экендиги айтылды. Белгисиз зат менен уулануу деп жаткырылышкан.
ошол бирок андан тышкары өзү ал симптомдордун ушу тышкары колдору тырышып, көңүлдөрү айланып, кускусу келишип, ушундай симптомдор болотты. 26 болчу, бирок андан тышкары кечээ ал акыбалы жакшы деп үйүнө көзөмөлгө чыгарылган 11 бала болчу. Ошолордун арасынан дагы улам келип атат. Азыр данный моментче ооба кайрылгандар болуп атат. Ал эми окуучулар болгон окуяны мындайча айтып беришти. Арзу деген бала баш айланып жыгылды. Кийин баш айланып жыгылгандан кийин аркасынан кыздар черезден кетип атты. Тап эди. Жумагүл деген кыз мындай өзүн тута албай зорго кетип атты. Мен аны апарып коеюн дедим. Кийин апарып атсам өзүм кошо жыгылып түштүм. Кийин машинага салышты фитке. Көзүмү ачсам Жумагүл экөөбүз машинада кетип атыппыз. Сасык нерсе жит келди. Терге окшогон. Неге окшогон? Терге. Сасыган экен. Учурда 5 орто оор абалда экендиги дарыгерлер тарабынан айтылды. Мындан улам ата-энелер дарыгерлердин окуучуларга болгон көзөмөлүн күчөтүү керектигин билдиришүүдө. Ал эми окуяны милиция кызматкерлери тыкыр иликтешин талап кылышууда. Реанимацияга мен кызым эртең менен түшкөн. Эртең менен саат 8-дерде түштү. Катуу оор абалда түштү. Дем ала албай мындай башкача оор абалда түштү. Андан кийин после обеда да бир кыз түштү да. Сиңдим абалы жакшы эмес да. Дагы эле ошо мурда кандай ушунда аба жетпей атат дейт. Аба жетпейт, конечно жетпейт. Айнеги жок жакка киргизип коюптур. Ал эмне киргиздиңер бияқта? Бияк бош болчу го десем, бияктан больной келди, анын ордуна жаткызып койдук дейт. Бул кылып аткан адамдар кайсы жактан келип кылып атканын биз аларды билбейбиз да. Ошолорду пускай ошолор табышсын. Бул ушу заказ эле болуп, биздин ушу чоңдорду эле ушу түшүрөм деген кыял болсо керек деген эле кыял болуп атат менде. Жетекчини эле жаман көрсөтөм деген кыял болсо керек деп менин оюм ушул. Анан баары эле ушундай кыла берсе жакшы болобу? Кече кара сууда болду. Эми биринчи жолу болсо анда майли десин. Анан эми бул кайра келип бул жерде болуп атса, бул деген заказ. Сөзсүз талап кылабыз. Эми сразу ысыкка, адышка болуп, башка болуп ооругандар ушундай болсо другое дело. Азыр 40 ученик. Еще 2 эжеке, 1 агай деле бар экен. Сразу эле жөндөн эле мындай болушу мүмкүн эмес да. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук маалыматтарды каттоо журналына уулануу болуп катталып, териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Белгисиз заттан ууланып, 40тан ашуун окуучу райондук ооруканага келип түшкөндүгү боюнча маалымат райондук ички иштер бөлүмүнө келип түшкөн. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук каттоо журналына уулануу болуп катталып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. 12 январ майдагы окуу күнүн 20 майга котордук. 13 майдагы эртеңки окуу күнүн 21 май күнгө котордук. Себеби ушу 2 күн ичинде райондук санэп көзөмөлдөө борбор тарабынан мектеп дезинфекциялоо иштерин жүргүзөт, тазалайт. Анан кийин кадимгидей кайра окууну улантыла берет. Жыйынтыгы чыккандан кийин себеби аныкталгандан кийин ал боюнча сөз кызматтык териштирүү болот да. Эскерте кетсек, ушул жылдын 29 март күнү Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндө 43 окуучу атыр жытына ууланган. Мындан улам бири-бирине окшогон окуялар катталып жаткандыктан тийиштүү органдар тез арада териштирүү учурдун кечиктирилгис талабы экенин ата-энелер айтышууда. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Программаны жыйынтыктайбыз. Жума ичинде орун алган негизги жаңылыктар Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Күндөмө жыйынтыктын акыркы кабарлары мына ушуларды түздү. Кайрадан 1 аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.